Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 1-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын аяк тарабында жайгашкан Кеңсай массивинен сатыла турган 12 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Гүлбар айылынын кире бериши. Бул жерге келиш үчүн сиздер Западныйдын круговойунан Араванды көздөй бул жака түз жүрүп келесиздер. Жолдо машина базар, Кеңеш айылы бар. Андан өткөнүңүздөрдө сол тарапта Гүлбар айылы жайгашкан. Гүлбар айылына кирип, ушул айылдын аяк тарабына жүрүп барсаңыздар, канал бар туугандар. Анан каналдан өтүп дагы бир 3 километр түз жүрүп кирсеңиздер, сатылуучу жер участок жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган жер участоктун алдына дагы келдим. Кеңсай айылынын ошондо бул жери ортосу болуп калган. Мына ушундай абасы таза, тынч, сонун жер экен. Так, мен жана көрсөткөн даректер боюнча түз жүрүп келе бересиздер. Анан мына жерде канал бар экен. Каналдан бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, 500 метр. Ушул жерде сатыла турган 12 соток жер участок жайгашкан туугандар. Мына жер болсо Кудай буйруса чоң көчө болот экен. Ушул эле көчөнүн боюнда мына жерде ушул 12 соток жер участок сатка чыкты. 6 сотуктан 2 кызыл китеби бар. Мынакей көрүп атасыздарбы? Анан кааласаңыздар экөөнү чогуу алып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар отдельно алып койсоңуздар болот туугандар. Себеп дегенде 2 кызыл китеби бар экен. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду туугандар. Колдон чарбаңыздар, анан кеми болот экен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, үй деле, свет деле жок, бирок чек деген аты бар туугандар. Бир 3-4 жылдан кийин үйлөр толуп, свет суу келип, бул жерде эле өнүгүп кетет. Чек деген аты бар, андыктан колдон чарбаңыздар, алып койсоңуздар, кийин үзүрүн көрөсүздөр. Мындайча айтканда жер алган адам эч качан өкүнгөн эмес. Себеп дегенде келечеги бар жер. Шаарда чектерди билесиздер, өтө эле кымбат. Бир квартиранын акчасын айтып атат, пустой эле чектерде. Бул жерде болсо арзан туугандар, бир матиздин акчасы экен. Андыктан колдон чарбаңыздар. Анан эси дагы бир аз кеми болот атат. Нак акчага сатылат экен. Акча керек экен, ошол себептен сатка коюптур. Мына ушундай туугандар. Бир айланып көргөз боюн. Сонун жер экен. Абасы таза, тынч. Ошко туугандар, жарым саат же болбосо 40 минутада кеңири кирип барасыздар. Мына жерден текстиль ишканасы керек болсо Сулайман тоо деле көрүнүп турат экен. Жакын эле болуп турат. Жери деле тегиз мынакей. Казыктары кагылган, чек аралары такталган. Эси деле айтып атат, кыска-нуска маалымат берип кое бер. Кийин ала турган адам болсо келип көрүп, өзү толук маалымат алат дейт. Баасын айтайын эми сиздерге. 6 сотуктун бирөөсүнүн баасы, жок, экөө сразу сатылат экен. Экөөнүн баасы 600 миң сом бааланды. 12 соток, 6 сотуктан экөө 300 миңден 600 миң сомго бааланды. Эми сүйлөшөсүздөр. Кааласаңыздар экөөнү чогуу алып койсоңуздар болот, же бөлөк алып койсоңуздар болот. Барыңыздарга ийгилик. Мынакей кызыл китеби бар экен. Архивден чыгат экен, токтому дагы бар экен. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем турат эсе. Колдон чарбаңыздар. Бир машинанын акчасы экен туугандар. Бирок чек деген аты бар. Кийин сүйүнөсүздөр, жакшы алып койгон экенмин деп колдон чарбаңыздар.